2012-жылдын ноябрь айында Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгына жетекчинин орун басары болуп дайындалып, 2013-жылдын февраль айында ушул эле башкы башкармалыктын эки тизгин бир жыл бурун колуна алып жетектеп келе жаткан Рафик Мамбеталиев менен өлкө ичиндеги кылмыш чөйрөсүнүн учурдагы абалын, аткарылып жаткан иштер тууралуу баарлаштык. Уюшкан кылмыштуулукка каршы кандай иштер жүрүп жатат азыр? 2013-жылдын 1-январынан баштап бүгүнкү күнгө чейин уюшкан кылмыштуулук топторунун 186 адамы жоопко 186 адамы жоопко тартылып жатат. Анын ичинен Камчы Көлбаевдин жигиттери 112, Абакиров Максаттыкы 13, Бокушев Алмастыкы 8, Батукаев Азиздики 9. Анын ичинде 44 группа. Булар ар кандай себептер менен уюшулган кылмышкерлер, каракчылык кылып, опуза талап кылып, мурда соттолгон, эч кандай группага кирбеген, бирок кылмыштуулук топтун мүчөлөрү. Анан бүгүнкү күндө 11 айдын жыйынтыгы менен 186 уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөлөрүнүн ичинен 9-у бул криминалдык чөйрөдө атайын статус менен берилген адамдар. Азыр билесиңер, уюшкан кылмыштуулук топторунун мүчөлөрүнүн бардыгы мурун кылмыш кылып жүрүп, азыркы күндө калп эле легализация этип, өзүнүн туугандарын, тааныштарын бир фирмаларды аштырып, ошол жакка отургузуп, брокерский конторлорду аштырып, ошол жактан бүт акчалардын баарын, жанагы кылмыш түрүндө жазылган акчалардын баарын ошол жактан отмывание кылып атышат. Анан биздин жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде жана Кара суунун айыл өкмөтүн кармадык, Аким Батырды. Бул бир эле маалда айыл өкмөт, бир эле маалда Турат Али базарынын кожоюну. Ошол жердеги жерлердин баарын сатып, ошол жерден акча чыкканда жарымысын өзүнүн чөнтөгүнө салып жеп коюп, жарымысын өкмөткө өткөрүп, анан ошол жердеги жанагы эле жеңгөнү түрмөгө чейин барып, колдоп, акча берип, спонсор болуп жүргөн. Бүгүнкү күндө ал соттолуп, 2 миллион айыпка деп штраф салынды, анан условно-досрочно соттолду. Кыргызстанда канча уюшкан кылмыштуу топ бар? Бүгүнкү күндө 4 атайын бизде учетто турган уюшкан кылмыштуулук топтун 4 группировкасы бар. Ал эң биринчи Камчы Көлбаевдики, Батукаев Азиздики, Бокушев Алмастыкы, анан Абакиров Максаттыкы. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экендиги кантип аныкталат? Жана аларды кантип көзөмөлдөйсүздөр? Уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөсү деп атайын учетко алып, анын үстүнөн иштерди иликтөө издерин жүргүзүп, кылмыштуулугуна жараша, кайсыл топтун мүчөсү болуп жүргөнүнө жараша бүт материалды топтоп туруп, Ички иштер министрлигинде атайын учет бар, ошол жака киргизчүбүз. Эми быйылдан баштап, өзүңөр билесиңер, 7 жылдан бери ала албай жүргөн уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү мыйзамын кабыл алдык. 3 жогорку кеңеште 3 окуудан өттү. Президентибиз кол коюп берген. Анан бүгүнкү күндө ошол мыйзамга толуктоолор, анча-мынча өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Анткени могу 2014-жылдан баштап уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөсү деп бир гана сот аныктап бере алат. Ал сотко алып барышканга чейин биз иликтөө, изилдөө иштерин жүргүзүп, ошол баскан, турган, ичкен, жегенине чейин аныктап, тактап, болгон материалды чогултуп, бул ошол мүчөгө, уюшкан кылмыштуулук топко мүчө болуп турабы, турбайбы деп материалдарды беришибиз керек. Бүгүнкү күндө 625 киши турат. Бул ошол 4 уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөлөрү. Булардын баары мурда бир нече жолу соттолгон. Бир айтып кетчү нерсе көйгөйлүү. Биз жана 625 киши деп атпайм, учетто турат. Ошону 2-3 жылда биз уже кайра 3-4 жолу камап чыктык. Биз уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөсү деп кылмыш жасаганына жараша кармайбыз. Анан териштирүүлөр жүрүп, тергөө жүрүп, анан сотко кетип, соттон кийин анан ар кандай маселелер менен акча төлөп, же штраф төлөп, же условно-досрочно, же колония последний деп боштондукка чыгып кетет. Ошол соттон өзүнүн мөөнөтүнөн эрте чыгып кеткен уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөлөрү боюнча мен атайын тизме түзүп,
кайсы соттон кое берилди, кантип кое берилди, ошонун баарын биз жогорку сотко, генералдык прокуратурага и өкмөт үйүнө жөнөткөнбүз. Мисалга эле алсак, Казакстанда ушундай эле мыйзам иштейт, бирок аякта защита свидетелей деген бар, отдел. Биз баарыбыз кыргызбыз, баарыбыздын тууган урук бар, куда сөөк бар, жекжат деген бар. Анан кийин арыз келип жазышат. Уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсүн биз кармайбыз. Тоноп кетеби, каракчылык кылабы, опузалап талап кылабы. Анан тергөө жүрүп аткан убакта, сот жүрүп аткан убакта убакыт өтөт да, 2 ай өтөт, 3 ай өтөт, анан сот болгончо 5-6 ай өтөт. Ошол маалда булар барып сүйлөшүп коюп атышат. Биринчиден сүйлөшүп акчасын берип коет, же ущербин восстановить этип коет, же коркутуп үркүтүү жолдору менен жабырлануучулар келип арыз жазып коет. Мен бүгүнкү күндө бул кишиге дооматым жок, анткени биз өз ара чечишип алдык. Мен ущербимди төлөп койду, же астыма түштү, кыргызчылык кылды, тууганым болуп чыкты, куда сөөк болуп чыктык деп, анан сотко барганда ошо иштин баары сынып атат. Айчурек Иманалиевна 3 жылдан бери эч ким ача албай аткан. Ошону каяктагы уюшкан топтун мүчөлөрү келип, жолдошу менен келатса, башка көзгө уруп сабап атышат. 3 жылдан бери аны коркутуп, үркүтүп, ар кандай тоскоолдук кылып атышат. Анан биз иликтөө иштерин жүргүзүп атып, ошо балдарды таап, кармап, уже камакка алып, наркы заказчиктерге, исполнительдерге чыгып баштаганда, анын үстүнөн да коркутуу, үркүтүүлөр болуп, анан ал келип чыдабай бизге өзү түшүндүрүп берип, мен балдарым бар, эртеңки күн келечек бар деп туруп, арызын жазып берип койду, соттон иштин баарын токтотуп койду. Биз аягына чыкпай калдык. Ал кармалган балдар уже чыгып кетти. Кармалган балдар уже отуруп чыгып кетти уже. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерибизде кыргыз эли жарандары тоноп коркутуп үркүтүп тартып алып жүргөн фактылар көп. Бул багытта кандай иштер жүргүзүлүүдө? Россия Федерациясынын аймагынан атайын издөдө жүргөн өтө оор кылмыштар менен адам өлтүрүү, зордуктоо, талап тоноочулук, каракчылык менен 13 кишини уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөлөрүн биз кармап камакка алдык. Бүгүнкү күндө анын 5-өө 6-сы экстрадиция болуп келди. Кыргызстанга бүгүнкү күндө сотту башталып болуп атат. Андан башка Казакстан менен койдук. Казакстан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалар менен биз бир нече жолу жолугушуулар жүргүзүп, ошол Казакстан аймагында жүргөн, качып жүргөн кылмышкерлерди кармап алып чыгып атабыз. Азиз Батукаевдин Кыргызстандан чыгып кетүүсү чоң резонанс жаратты. Анын бошотулушун билип жетекчиликке маалымдаган, бирок эч кандай чара көрүлгөн жок деп айттыңыз эле. Ошондо Батукаевдин бошотулушуна жогорку жактагылардын да тиешеси барбы? Жок, териштирүү болбоду. Жогорку кеңешке чейин барып териштирдик. Бирок биз кармаганга мүмкүнчүлүк болгон жок да. Болбосо биз кармап алып келмекпиз да. Эми аны тиги комиссия бар, генеральный прокуратура бар, текшерүү иштерин жүргүзүп атпайбы. Ар ким өзүнүн жумушун кылыш керек. Болду. Эмне үчүн кылмыш чөйрөсү саясатка аралашып жатат деп ойлойсуз? Анткени чоңдор өздөрү жол берип, саясатка киргизип, жумушка орноштуруп, депутаттыкка койдуруп, бүгүнкү күндөгү жана саясатка аралашкан депутаттар, кызматта отурган адамдар, мурунку уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөлөрү же тыгыз байланышы бар адамдардын баары ошол 2005-тен бери келаткан адамдар. Ошон үчүн биз кыйналып атабыз. Азиз Батукаевдин оң колу болгон Карышкыр кайманаттуу Мурсалим Өмүрзаков абакта отурат. Ал менен Камчы Көлбаевдин тобунун ортосунда тирешүү болуп согушка айланбайбы? Жок, бул жерде мындай да маселе. Өзүңөр жакшы билесиңер, Азиз Батукаевди түрмөдөн чыгарып атканда 9-апрелде самолет менен учуп кетип атат. 12-апрелде артынан Өмүрзаков Мурсалим Кыргызстандан чыгып кетип атат. Бул Батукаевдин артынан баргандан кийин Батукаев буга тапшырма коет. Биз сени Кудай буйруса, эгер Кыргызстанга барып Крим чөйрөдөгү бүт болуп жаткан жаман нерселер, жакшы нерселердин баарын көзөмөлгө алып, өзүңдүн ордуңа кое алсаң, биз сени колдоп беребиз. То есть бул получается пока кандидат на вора в законе. Батукаевдин жөн эле ишеничтүү кишиси. Анан ал айтты да, ти Камчы Көлбаев менен барып разбираться этип, ошол бийликтин баарын тартып алсаң, биз сени коебуз деп. Анан бүгүнкү күндө бул Кыргызстанга келип атат да. Пока эч кандай тирешүү андай мындай пока жок. Биз баардыгын алдын ала иштерди жүргүзүп атабыз.
Уюшкан кылмыштуу топтордун 12 мүчөсү депутат болуп келишти деп билдирдиңиз эле. Аттарын атап бере аласызбы? Мен дайыр жолу айтам. Ал жерден мен бир мисал келтирип кеткем. Ошол депутат болуп жүргөн эле Арзымбаев Алтынбек деген жын деген кайдам аты менен Бишкек шаарына келип разборки кылып бирөөнү пистолет менен аткылап азыр камакка алынып отурат. Андан башка дагы айылдык, райондук, шаардык кеңештерде мурунку уюшкан кылмыштуулук топтун арасында жүргөн, ошолор менен кошулуп жүргөн или жардам берип жүргөн адамдары бүгүнкү күндө отурат. Дагы бир мисал, жакынкы арада биз Кара Балта шаарынын спикерин жоопко тартабыз. Кармалдалды. Учурда Иш козголгон. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Көп жылдардан бери кылмыш иликтөө жаатында иштеп келе жатасыз. Бул убакыттын ичинде сизге кылмышкерлер тарабынан коркутуулар же сатып алууга аракеттер болду беле? Корксом мен бул жерде жетекчи болуп иштебейт элем да, биринчиден. Экинчиден сатып алуу, акча тияк бияк анын баары болбогон нерсе. Биз уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалар болгондон кийин баардыгын мыйзам чегинде жоопко тартыш керек. ошол аракет болду эле мисалы үчүн. Аракеттер болгон, тияктан чалдырып, бияктан чалдырышып, жолугабыз деп. Биз ага өзүбүз түрткү бербеш керек да. Кеп соңунда уюшкан кылмыштуу топтордун издөдө жүргөн мүчөлөрүнүн изине түшүп, аларды кармоодо алгылыктуу иштер дагы да жасалып, өлкөбүз кылмыш чөйрөсүнөн биротоло тазарып, арылат деген ойдобуз.